Assalomu alaykum, hurmatli qirg'iz xalqim. Uluu Ramazan ayыңар менен. Рамазанда Алла Таала qirg'iz eline tinchchilik bersin, iymon bersin. Ушундай элибиздин башына түшүп турган коронавирус илдетинен Аллахым оңой бизди куткарсын. Бул Рамазан айы сабырдуулардын, тынчтыктын, жарашуунун, ушактардын кыйбаттардын токтой турган айы. Ушундай айда дагы бизди тынч койбой жаткан Американын журналисттерине, Азаттыктын журналисттерине кайрылат элем. Кудайдан корккула. Айтышка туура келип калды. Эмне себеп дегенде, биздин чыган мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн кызмат кылып аткан биздин саясатчыларыбызга, агаларыбызга тийишип жатышат. Мына Кубанычбек Жумалиевке азылып башташты. Мына Кубанычбек Жумалиев кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн көп эмгектерди кылган. Мына базарларын айтып атат. Эй, айланайын кыргыз калкым, эмне үчүн кыргыз бизнесмен болбош керек? Кыргыз байыбаш керек? Ойлонбойсуңарбы? Мына Кубанычбек Жумалиевдин кол астында миңдеген кыргыздын жигиттери иштеп, үй бүлөсүн багып, мамлекетке налог төлөп жатат. Бул элибиз үчүн өтө чоң салым. Бул киши аксы эли үчүн жолдорду куруп, көп кызмат кылган. Биз эч качан унутпайбыз. Андан тышкары мына Матраимовдор да азылып жатышат. Матраимовдор, бул кыргыздын жерин сатып элбезе, же бир алтын кениңи чукуп албаса, бул түрктөрдүн, еврейлер ташып жүргөн ошолардын акчасын, кытайлардын, түрктөрдүн, өзбектердин акчасын ушу ташып берип, өзүнүн үлүшүн, пайдасын алса, бул жаманбы? Адал. Бул адал акча. Бул мамлекеттен ырдаган жок. Ошол акчаны да алып келип, элибиз үчүн, кыргыз мамлекети үчүн чачып, жүздөгөн мына миңдеген жаш бизнесмен балдарга жардам кылып, мына бардыгы мына көтөрүлүп, бир кыргыздын жигиттеринин башын көтөрүп койду. Ушул киши бир үлгү болуп берди. Элибизге, жаштарыбызга үлгү болуп, жол ачып, бизнес жолуна мына себепкер болуп, өзү оштон болсо да аксыдан дагы жүздөгөн жаштарга жардам кылып, ошонун арты менен элибиз көтөрүлүп жатыр. Бул азаттыкка гана жакпай жатат. Азаттык кыргызга качан жакшылык кылдыңар эле? Кыргызга кайрап митинг, пикет элибизге бир тынччылык алып келбей, ар кыл жаңылыктарды чыгарып, элибизди паникага салып, бири-бирине кайрагандан, түндүк түштүк кылып кайрагандан башка силердин ишиңер жок. Ошон үчүн мен айтат элем, кыргыз элим, биримдикте болойлу. Өзүбүздүн ушундай чыгаан инсандарыбызды, бизнесмендерибизди колдойлу. Эмне башка мына түрктөр келип, бүт народныйлар түрктөр иштетип атат. Мына Себатты түрктөр иштетип атат. Мына ирандыктар келип, нарынга 100 гектар жеке мына университет салып алып, канча миң доллардан ар бир үй бүлөдөн алып, мына ошолар бизнесин кылып атат. Аларды чукубайбы? Кумтөрдү чукубайбы? Эмне үчүн өзүбүз, бизден эч бай жок болуш керек? Бабановду чукушат, Ташиевди чукушат, Келдибековду чукушат, мына Райымды чукушат. Бир Кудайдан коркуш керек. Бул биздин чыгаан жигиттерибизден тилин тартыш керек. Мен 3 кишини айта алам коркпостон. Ушулар бир 3-4 адамды айта алам. Бир мамлекетибизге кол салбай, өздөрүнүн пешенетери менен таап атыр деп. Мына ошолордун бири Кубанычбек Жумалиев.
buzulup ketken, talkalanıp ketken заводдарды мына алып чоң-чоңдогон базарларды салып элибизге, мамлекетибиздин Бишкек шаарынын көркүн ачып, жана элибизге иш берип, жана мамлекетибизге миллиондогон налог төгүп жатат. Бул адал мээнет. Бул абадан жакшы. Жана бул көптөгөн жакшылыктарды калкыбызга көрүнбөгөн жакшылыкты абдан көп кылып жатыр. Мындай адамдар бар болсун. Андан кийин Райым миллион дагы элибизге жакшылык кылып атат. Жүздөгөн, миңдеген балдарга, жаңы бизнес баштаган балдарга жардам кылып, бир көтөрүп, кыргыздын жигиттерин көтөрүп койду. Бизнес жолун көрсөтүп койду. Жаңы үлгүгө жол ачты. Жаңы бир саясий багыт бизнесмендерге саясий жол көрсөтүп койду. Биз буга ыраазыбыз. Андан кийин Осмонбек Артыкбаев дары дармек менен кыргыз элин камсыз кылып атат. Пешене тер менен. Мына Ташиев. Эми мен башкасын айта албайм. Ушул кишилер бир кыргызга чоң кызмат кылып жатат. Ошон үчүн биз аксылыктар Кубанычбек Жумалиевдин бир тал чачын түшүрбөйбүз. Бир тал чачын да коргойбуз. Туугандын топурагы алтын дейт. Жарылган баш айгат, жоголгон тууган табылбайт деп бабаларыбыз айткан. Биз туугандарыбызды жоготкубуз келбейт. Биз ушундай чыгаан, кыргыз эли үчүн күйгөн, ушундай ат алып кеткен инсандарды биз жоготкубуз келбейт. Жана биз акырына чейин коргойбуз. Керек болсо саясий жол болсун. Керек болсо буларга Америка каршылык кылсын. Канчалык бир күчтүү мамлекет каршылык кылса дагы биз буларды колдойбуз. Булар үчүн биз кызмат кылууга даярбыз. Булар элибизге кызмат кылып атат. Биз эл буларга кызмат кылабыз. Ошондо биз ынтымак менен жеңебиз. Мен жаштарды чакырып кетем. Мына ушул 3 инсанды саясий жолдо да колдойлу. Алла Таала бардыгыбызга ыйман берсин, кыргыз элибизге тынччылык берсин, бакубатчылык менен мамлекетибиз гүлдөп өссүн, дайыма ынтымакта болойлу. Биз ушундай бузукларга ишенбейли. Биз Кудайдан коркуп, өзүбүздүн жигиттерди, өзүбүздүн бизнесмендерди коргойлу.